Кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсү деп аталган адабий кечеси уюштурулду. Болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат, ушулай. Ошол учурунда Чыңгыз Айтматов сүрөттөгөн биринчи мугалим азыр дагы актуалдуулугун жоголткон жок. Азыркы мугалимдер дагы так ошондой да. Мисалы үчүн ушу балдар үчүн жан дүйнөсүн берген, дайыма ушул бүткүл өзүнүн жан дили менен, жан дүйнөсү менен ушу балдардын билим алуусуна мугалим дайыма иш аракеттин үстүндө талыкпай, баягы мындайынча айтканда, кээ бир учурларда жылаңач энтузиазм деп коебуз да, ошондой учурда дагы өз кесибин таштап кетпей иштеген мугалимдерге биз сөзсүз ушул чыгармалардан дагы ушу студенттерге биз жана тарбия маселесинде же болбосо келечек мугалим кандай болуш керек деген максатта дагы ушул чыгармаларды биз жайылтып дайыма ушундай иш-чараларды өткөзүп турушубуз керек. Адабий кечеге Бишкек шаарындагы орто мектептердин окуучулары жана колледждердин студенттери, ошондой эле мугалим окутуучулар конок катары чакырылган. Найман эне, эмнеге кабалуусуз? Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган адабий кече болуп атат деп биз балдарыбыз менен, окуучуларыбыз менен келип, иш-чарага катыштык. Иш-чара аябагандай кызыктуу болду. Балдарга дагы таасирин тийгизди деген ойдомун. Биз бул эле жерден алган иш-чаралар менен өзүбүздүн лицейде дагы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган кечебизди мындан дагы жакшы деген ийгиликтер коштолуп өтөбүз деген ойдобуз. Бул кандай деп түшүнөсүз? Иш-чарада Алтын азык адабий ийрими тарабынан Кылымга ырытар бир күн, Кыямат, Эрте келген турналар, Бетме-бет, Жамиля, Ак кеме биринчи мугалим чыгармаларына оценкалар даярдалган. Поштоочу Курман бар. Мамлекеттик тил жана маданият институтунун 2-курсунун студентимин. Бүгүнкү иш-чарада Айтматов атабыздын Ак кеме чыгармасындагы баланын образын аткарып бердим. Чындыгында бул чыгарманы окугандан аткарган ушунчалык мен үчүн таасирдүү болду. Себеп дегенде ушунчалык баланын аруу таза, эч нерсе эч кимге зыяны жок баланын ушунчалык балык болуп сүзүп кетем деген образын ачып берүү чындыгында мен үчүн сыймык, ошону менен катар ушунчалык таасирдүү чыгарма болду десем болот. Бул иш-чарага чынын айтканда бир айдай даярдандык. Даярдануусунда кызуу, аябай талаш тартыштар болду, кызыктуу күндөр өттү дегенде. Бул иш-чарада мен Эрте келген турналар чыгармасындагы Султанмураттын ролун аткарам. Султанмураттын ролу ушунчалык жан дүйнөмө кирди, себеби алар тала десанттары болуп мамлекетке өздөрүнүн кара күчү менен жумуш жасап берсе, бүгүнкү күндө биз жаштар билимибиз аркылуу мамлекетибизге жардам тийгизели деген максатта дагы ушул ролду тандап алдым десем болот. Биринчи мугалим аттуу чыгармасынан Алтынай Сулайманованын ролун аткардым. Бул ролду эмне себептен тандап алдым дегенде, мен өзүмдүн алдыма эң мыкты деңгээлде мындай пландарды, максаттарды койдум. Эң негизгиси ушу Алтынай Сулаймановадай болуп, жөнөкөй адамдан академикке чейинки жеткен деңгээлге жетсем экен деген үмүт менен катышып жатам. Салам Ак кеме, Студенттер мыкты деңгээлде даярдыктарын көрүп, иш-чарага бирден менен катышышты. Ал эми жыйынтыгында жеңүүчүлөргө сыйлык жана дипломдор тапшырылды. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.